Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары, коноктору баарына салам. Бүгүн биринчи биздин каналыбыздын максаты орус жергесинде иштеп жүргөн мигранттарга кыргыз тилине туура келе турган, кыргыз тилдүү элдер ошо орусча сөздү оңой айтыла турган варианттарын тандап, ошону чогуу үйрөнөбүз. Орус тилин аз маз болсо да үйрөнүп, жооп берүүнү, болбосо бизге берилген суроону туура түшүнүүнү, өз ниетибизди туура билдирүүнү чогуу үйрөнөбүз. Өткөндөгү сказать говорить деген видеодон кийин көп убакыт өтүп кетти. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Сказать, бүгүнкү тема ошо сказаттын рассказать деген, раз деген приставкасы кошулган менен байланыштуу. Сказатьта кандай болду? Сказать деген сөзүн өткөн чакта пайдаланат экенбиз, Она сказала, он сказал, мы сказали, вы сказали деп. Келер чакта болсо, я скажу, она скажет, он скажет, они скажут, вы скажете, мы скажем деп пайдаланабыз дедик. А учур чакта сказать деген сөздү пайдалана албайт экенбиз. Анда только говорю деп эле айта алат экенбиз. Я говорю. Сказать деген сөз учур чакта андай сөз жок экен да, мындайча айтканда, ошондой түшүндүрүү болуш керек мына. Рассказать, рассказывать деген экөө бир эле маанини билдирет. Айтып берүү деген деле. Расскажи мне сказку. Мага жумук айтып берчи. Рассказать о себе, өзүң жөнүндө айтып берүү. Рассказать о поездке в Мекку. Меккеге барган ажылык жөнүндө айтып берүү. Эми ошо булар общий эле сөз болду да, мага жумук айтып бер деген эле бул келечектеги келер чакты билдирбесе, булар баары эле айтып берүү жөнүндө эле сөз болду. Качан айтып берет, ал такталган жок да. Эми рассказать деген сөзү өткөн чакта пайдалансак кандай кылып пайдаланабыз? Эркектер рассказал мне сказку, мага жумук айтып берди атам деген да, мисалы. А апасы, эжеси болсо, рассказала мне сказку, мага жумук айтып берди апам, эжем. Рассказал о себе, рассказала о себе. Рассказала о поездке в Мекку, рассказал о поездке в Мекку. Уже айтып бүттү. Ошону айтып атабыз да, айтып бүткөндүгүн. А азыр айтып аткан болсочу, рассказываю сказку, рассказывает мне сказку, рассказываю о себе, рассказываю о поездке в Мекку. Азыр айтып берип атам ушул маалда. Эми айтам дегенде, расскажи мне сказку. Эми айтып берчи деп суранып атат. А мен айтып берем дегенде болсо, расскажу тебе сказку. Болсо, расскажу сказку деп эле койсоңуз деле боло берет. Расскажу о себе, расскажу о поездке в Мекку. Мекке жөнүндөгү поездка жөнүндө, Меккеге болгон айтып берем дейт. Эми айтып берем деп атат. Экинчи немеси пересказать темасы. Пере дегенде эле приставка, унутпаңыздар. Сказать деген этиш, этиштин орусчасы глагол. Пере деген приставка. Пересказывать, пересказать экөө тең эле бир маанини билдирет. Эми пере деген билебиз, бир жерден алып, экинчи жерге местасын которгондо пере деген сөздү пайдаландык. Жолдун наркы бетинен берки бетине светофор аркылуу өткөндө переходить экенин билдик. Эми бул пересказывать деле сиз элестетиңиз. Китепте ыр турат, жазылып турат. Сиз аны жаттап мээңизге киргиздиңиз дагы, кайра 2 күндөн кийин орус тили сабагы болду. Сиз ошол мээңизден чыгарып, орус тил мугалимине айтып бердиңиз да. Ырдын местасын, мындай образын айтканда местасын алмаштырдыңыз да. Ошондо эле пере деген сөздү бул деле орун алмашкандыгы үчүн перескажу, пересказывать деп айта берет экен мындагы. Пересказывать деген бирөөдөн укканды, же бир жерден окуганды, же бирөөнүн айткан сөзүн башка бирөөгө айтып берүү. Передавать чужую речь, бирөөнүн айткан сөзүн айтып берүү. Мисалы айтат, неме Бекболсун, скажи Тилеке, чтобы он завтра пересмотрел всю просрочку. Бардык просрочкаларды текшерсин деп. Ошондо
эртеси сиз Бекболсунга айтасыз да, Бекболсун сага неме менеджер ушинтип айтты деп, ошондо пересказывать. Я пересказал ему все, что вы ему передали. Я все пересказал точно так же. Деп айтасыз ошондо. Мен ушундай сиз айткандай айтып бергем, анан өзүм эмне кылды билбейм. Ал Бекболсун может жаман иштеген бала, карабай койду. Пересказывать сказку. Жомок айтып берүү. Пересказать наизусть. Жатка айтып берүү. Все, что говорил мне друг, пересказать невозможно. Мага досум айткан нерсенин баарын дейт, айтып берүү невозможно, мүмкүн эмес. Эми өткөн чакта колдоно турган болсок, пересказывала сказку, пересказала наизусть. Уже сизге 5 коюп берди, чыгып балдарга көрсөтүп айтып атасыз. Вот я пересказала наизусть стихотворение, мне поставили 5. 5 коюп койдум. Все, что говорил мне друг, пересказать было невозможно. Мага досум айткандын баарын айтып берүү мүмкүн эмес эле. Айта алган жокмун. Айтып берүү мүмкүн, себеби айтып берүү мүмкүн эмес эле. Было невозможно. Мына өткөн чагы айтып берүү мүмкүн эмес болгон үчүн айтып берген жокмун деп айтып атат. Было деген сөздү пайдаландык бул жерден. Бул мындан кийин темаларда көп кошула турчу было деген сөз. Ушуну унутпай мындай кагазга жазып коюп туруңуз. Быланы кандай пайдаланып экенибизди кийинки темаларда аябай активно кошобуз. Пересказываю сказку. Азыр айтып берип атам. Мисалы кичинекей бала бар менде, билесиздер, анан жомок айтып бер дей берет кичкелечи. Китепте жомоктун баары туулуп калса деле болбойт. Анан ошондо эжеке сурашат. Мен пересказываю тебе эту сказку уже 100-й раз, сколько можно деп. Мен буга уже 100-чү жолу айтып берип атам. Китептен тандап эле көрсөтө берет да, муну айт депчи. Ошондо 100-чү жолу айтып атам уже сага деп бурушат. Пересказываю, азыр айтып берип атам. Пересказываю наизусть, жатка айтып берип атам. Наизусть, жатка экен, ошондо. Все, что бул пересказать невозможно дегенди учур жакта пайдалана албайбыз, бул сөздүн мааниси башкача болуп калат. Я буду пересказывать сказку. Буду деген сөздү коштук, жана было дегенди коштук. Азыр буду дегенди коштук. Буду пересказывать. Эми айтып берем. Перескажу наизусть. Жатка айтып берем. Перескажу сказку. Эми айтып берем. Я тебе перескажу сказку. Мисалы, вечером. Кечинде айтып берейин деп койду. Все, что говорил мне друг, пересказать будет невозможно. Мага досум айткан нерсенин баарын айтып берүү мүмкүн болбойт дейт келечекте. Будет невозможно. Мүмкүн эмес, мүмкүн болбойт. Будет деген сөздү коштук. Кийинки темаларда будет деген сөздү дагы активно кошобуз. Было менен будетти өзүнчө эсиңизде сактап, же кагазга жазып, шкафтын бетине жармаштырып коюңуз. Ошол сөздөрдүн маанисин талкуулайбыз 2 видео катар. Ушул менен сказать, говоритти бүттүк майдалап. Бүгүнкү күндүн темасы радость. Радость деген кубаныч экен. Радостный, кубанычтуу. У меня радость, менде кубаныч. У меня большая радость, менде аябай чоң кубаныч бар дейт. Мисалы, балалуу болгондор, үй алгандар, окунуп бүткөндөр, экзаменден өтүп кеткендер. У меня радостная весть. Менде аябай кубанычтуу кабарым бар. У меня есть дебесе деле түшүнүктүү болот экен. У меня радостная весть. У меня радостные вести. Көп, 2, 3, 4, 10, 100 болсо. Биздин да бир колдоно турчу сөзүбүз бар. Бирөө ой мен окууга өтүп кеттим. Биякта мисалы Россияда окууга тапшырып экзаменден өтүп кеттим, мен окуй турган болдум десе, сонун болгон турбайбы, ой молодец деп ушинтип калабыз да. Ошо сонун деген сөздүн бир эле башкача айтылышы кандай кубанычтуу деп да коюп экенбиз да. Ошону какая радость деп айтат экенбиз. Аягына илеп белгини коюп, а какая радость деп суроо белгидей коюп калсак, ал эмне кубаныч деген болуп калат. Илеп белгини коюп айтсак, кандай кубанычтуу деп сүйүнгөнүбүздү билдирет экенбиз. Радость продлевает жизнь деген макалы бар экен орустардын.
кубаныч жашоону узартат дегенди билдирет экен. Кубанып жашаш керек, кайгырбаш керек дегенди билдирет экен. Капаланбаш керек дегенди. Рад, эркектер рад деп айтат экен, айымдар рада дейт экен. Кубанычтамын дегенди билдирет экен. Аябай кубанычтамын деп. Я очень рад видеть вас. Сизди көргөнгө кубанычтамын. Бирөө мисалы неме орустардан жанагы отпускада жүрүп келип калса, анан калп эле болсо деле айтып коебуз, ой, я очень рада видеть вас. Сени көргөнгө аябай кубанычтамын. Я очень рад видеть вас деп эркектер айтат. Сени азыр көрүп атасыз да, учурчакта айтып атасыз, я очень рад. Эми был деген жанагы айткан сөз был дегенди айтып атабыз. Был деген эркектер айтат экен, была деп айымдар айтат экен, а средний родко тиешелүү болсо было деп жазылат, бирок было деп эле айтып коебуз да, болбой эле. Был рад встрече. Экөөңүздөр жолугуштуңуздар. Сиздин өрөөңүздү алам деди, документтерди кол койду, акчаны которду, анан сизди кетип баратканда анан айтасыз, сиз менен жолугушканыма кубанычта болдум дегенди билдиргиңиз келсе, был рад встрече. Жана жолуккансыздар да 2 саат мурун. Ошондогу жолукканга ошо кубанычта болдум деп өтүп кеткен момент сизге кубаныч болгонун, кубаныч тартуулаганын билдирдиңиз. Была рада деп айымдар айтат экен. Была рада общению. Маектешкениме кубанычтамын. Я рада общению болсо, ошол сүйлөшүп атасыз 15 мүнөт өттү. Анан аябай жакшы көрүп кетип, я рада общению с вами десеңиз, сиз менен сүйлөшүп атканыма кубанычтамын азыр. А мурда өткөндө айтып атат, бул была рада. Коштошуп кетип атканда айтып атат, уже сиз менен маектешип бүттү, анан маектешкениме кубанычта болдум дейт была дегенде. А келер чакта болсочу, Ваня досуңуз бар, кафеде бирге иштейт элеңиз, анан кийин сиз башка кафеге которуп кеттиңиз. Официант болуп жүрсөңүз, Ваня келип калды, аялы менен, кызы менен сени көрүп, анан айтып атат, мен сага тиги үйүңө конокко барам, баягы кичинекей кызың эмне болду, көрүп келейин, кичинекей кызыңды үйүңө конокко барам десең, хорошо, приходи в субботу. Буду рад гостям, аялыңды да эрчте кел дедиңиз. Меймандарга кубанычта болом. Эми алып келет да, алып келет. Бүгүн 1-эле күн. Сиз аны 6-чы күнү чакырып атасыз да. Ошон үчүн буду деген сөздү кошот экенсиз. А эгер Ваня сиздин үйүңүзгө 6-чы күнү келди, Ваняны карап отурасыз. Анан ошондо рад гостям Ваня деп айтсаңыз, ушул келген конокторго аябай кубанып атам, мына азыр кубанып атам деген сөздү билдирип калат экен. Эми кубанарыңызды, Ваня 6-чы күнү келгенге кубанарыңызды айткыңыз келгенде будуну пайдалансаңыз, оңой болот экен. Меймандарга кубанычта болом. Буду рада деп айтылат, мында деле мына я рад, он рад, она рада, они рады, мы рады, вы рады деп айтат экенбиз. Ушуну менен темабызды аяктадык. Видеону жакса класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Башкалар менен бөлүшүңүздөр, поделиться деген кнопканы басып, болбосо кийин дагы бир көрөм десеңиз, сохранить, сактап алуу деген кнопканы басыңыздар.